өзүңдүн мээримиң менен, ырайымың менен, лутуф, жакшылыгың менен бизди ушул ислам динин алып келдиң. Жүрөгүбүзгө бай болуп, ыйман бердиң. Ошонун ичинде эң сүйүктүү пайгамбар, өзүң эң жакын инсан болгон, кыяматтын дагы, бул дүйнөнүн дагы чыныгы мырзасы болгон Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтү кылып жараттың. Аллахым биздин кемчилдигибизди, алсыздыгыбызды, наадандык түркөйлүгүбүздү эске алып, өзүңдүн мээримиң менен, ырайымың менен көптөгөн жакшылыктарыңды жаадыра көр. Аллахым устурна биситрикал джамил. Аллах таалам ар качан кемчилик, айыптардан бизди арулап тазалай көр. Аллахума афина ва афу анна фид дин ва дуня ва фил ахир. Аллахым бул дүйнөдө, акыретте, динде жашоодо Кудай таалам ар кыл жамандыктардан асырап сактай көр. Аллахым ушул сол тарабыбызда отурган биздин кичинекей инелерибиз, ушулардын, жаштардын, бөбөктөрүбүздүн келечегин жаркын кыла көр. Аллахым алдыда келе жаткан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистерде кабар берип өткөндөй, туңгуюкта удургуп келе жаткан мындай кара түмөн тоодой деңиздей болгон азгырык фитналардан биздин келечек, өлкө келечегин, үммөт келечеги болгон жаштарды сактай көр. Аллахым булардын багытынан жаздырба, ар дайым туура жолго бекем кыл, баарыбызга пайдалуу илим, билим насип кылып, ага амал кылуучулардан кыл, жакшы кулк мүнөз бер. Кыяматта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга уялбай, кылчактабай, жакшы мээрим көз караш менен тигиле карап, а кишинин шапаатына кирүүнү баарыбызга насип кыл. Туугандар, бүгүн Кудайым буйрса 12-нчи сабактабыз адал арам маселеси, китеп ихтияр тандалып алынган каймак маселе. Бул автор жаштайынан илимге каныккан, тырмактайынан илим билимде өскөн мыкты алым Абдулла ибн Махмуд ибн Мавдуд ал-Маусули ал-Ханафи хижраттын 683-жылы кайтыш болгон, билесиздер, 7-нчи кылымдын алымы. Мурдагы сабактардын башында бул дайым айтылып келет. Бирок эмнеге биз кайра бүгүнкү сабакта муну баса белгилейбиз? Адам артында улана турган, токтобой турган мурас таштайм десе, илим таштасын. Бул эч качан жарыгы сөнбөй турган, өчпөй турган, жакшылыгы улана турган, Кудайга жаккан, коомду жерди гүлдөтө турган, үммөттү алдыга сүйрөй турган эң изги, аздектүү амалдардын бири. 7-нчи кылымда жазган, бүгүнкү кылымга чейин жетип келип атат. Автордун ыхласы, такыбачылыгы, анын ыйманы, анын берекеси эмне деген. Ошон үчүн биз аалым бололу. Аалым болуу бактыбызда жок болуп, көр турмуштун айласы менен жерди гүлдөтүү көп кесиптерге каралганда, аалым болуш сизге мүмкүнчүлүк болбосо, анда балдарыңызды аалым кылыңыз. Кечээ суроо келбедиби, интернет булактарынан алынган, жыйналган, топтолгон суроо деп. 4 бала бар, 3 бала бар. Кыз балага айтылган экен, эркек балачы. Бизге дем болуш керек, бул максат болуш керек. Өзүбүз көр турмуштун айынан жана башка себептерден аалым боло албасак, жок дегенде ушул балдарыбызды аалым, чыгаан аалым кылууга аракет кылышыбыз керек. Бекеринен Али радhiyallahu ырсаптарында өткөндө айтканбыз, аны Апчык устаздын мечитинде жума хутба кылганда бала тарбиясы боюнча. Сонун кылып айтканда аннасу иснан дейт. Адамдар эки түргө бөлүнөт. Алимун, алим адам, экинчиси ва мустамиун ваин лима якулу. Алым айткан сөздү уга турган адам дейт. Жок дегенде Кудайга шүгүр бизди ошо алымдардын, чыныгы чоң устаттардын сабактарын уга турган инсандардан кылганына. Бул өзү чоң неамат. Адам өзүн жүрөгүн баягындай бир кусалыкка, күйүнүшкө толдуруп, мен эми илимге жетпей калдым дебеш керек. Андан кийинки мартаба даража ушул илимди уга билүү деле бул эң чоң азыркы учурда Кудайдын жакшылыгы да. 12-нчи сабак Имам Маусули, Аллахым разы болсун, матындап коет, биринчи матында айтып атат текстте. Ва васлу ша'ри би ша'рил адамии харамун. Бул нерсеге көбүнчө аял заты муктажыраак болот. Эркектер деле кээде болуп калышы мүмкүн, бирок аз учурда. Аял киши өзүнүн чачына адамдын чачын улаганы арам болот деп атат. Аял киши ошо кооздук иретинде, жасалга иретинде, көрктөнүү иретинде чач улай турган болсо, кошо турган болсо, бул арам болуп эсептелет. Түшүндүрмөсү шархта. Мейли ошол чачы өзүнүн чачы болсун, мурда алып койгон же башка болгон, же башка бир адамга, аял затына таандык чач болсо дагы ал болбойт.
эмне үчүн дебейсизби? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси бар. Бул хадисти имам Бухари, имам Муслим бизге алып келип атат. Өтө оор хадистердин бири. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтат: "Ла'аналлахул василата вал мустаусилата." Алла Таала ошол чач улаткан аялды, улап берип жаткан адамды дагы каргыштайт дейт. Мээри менен алыстатат. Мээри менен бөлөк кылат, жетим кылат, алыстатат. Ал адам жашоодо жакшылыкка эргешип жетпейт деген сөз. Жашоосу берекесиз, убара, кайгынын үстүндө өтөт деген сөз да. Кудай сактасын. Бул ошол чачты улагандагы, улаткандагы аял заты дейт. Эми биздин шарият өтө терең, жашоонун баардык кырдаалын, учурун, кыйырын камтып алат. Эгерде кандайдыр бир себептен улам аял кишинин чачы жыдып түшүп калышы мүмкүн да. Катуу күйүттөн, төрөттү көтөрө албай, төрөттүн бул сыноосу оор да. Ошон үчүн биз мурда бала кезибизде балам балалуу болгондо билесиң деген дугат элек, бирок анчейин маанисине терең түшүнө албайт элек. Ошол Египетке барып, ата-энеден, эли жерден алыс болуп, ушундай кыйынчылык башка түшкөндө чындап эле ата-эненин, колу коңшунун, жашоолуу жалпы эле кыргыз элинин мындай бир жакшылыгын эстейт экенсиз да. Каңырыңыз тытойт, бирок алыс жердесиз. Айтайын дегеним, баланын жарык дүйнөгө төрөлүп келүүсү өзүнчө чоң мужиза, керемет. Аллах Таалам ошон үчүн Кудай сактасын, андан ары кылсын, төрөттө кайтыш болгон эне мин ахками шухада ал-ахира, акыреттеги шейиттердин өкүмүнө кирет. Өткөн сабактардын биринде айтканбыз, баяндаганбыз, шейиттер эки түрлүү болот. Бул дүйнөнүн шейити бар, акыреттин шейити бар. Бул дүйнөнүн шейити дегени баягы Ухуд согушунда кайтыш болгон мусулмандар. Кийимдери алынбастан, жуулбастан, ошол боюнча кепинделип туруп, жаназага узата турган адамдар. Дин үчүн, мекен үчүн кашыкканы калганча салгылашып, акыркы деми чыкканга чейин бекем туруп берип, дүйнөнүн эч бир рахатын көрбөй кайтыш болсо, бул дүйнөдөгү эң биринчи даражадагы шейиттер болот. Анткени ушунчалык элестетиңиз, суу ап келгенде дагы өздөрү өлүм төшөгүндө жатат, катуу чаңкап суу сап жатат. Жок, мага караганда тиги бир тууганым ичсин деп суу айланып келгиче бүтүп калып атат. Бул хадисте кээ бир алымдар өтө күчтүү даражада эмес дейт, бирок бизге мааниси бар да баары бир. Ал ушундай даражага жетишкен. Бул атайынына бул 3-чү том, биринчи томдо келет жаназа бөлүмү, ошонун ичинде шейиттер өкүмү деп. Ушунчалык деңгээлде жанагы кийими менен кепинделип кайтыш болуп, бийик даражага чыгыш үчүн согуш талаасынан көлөкөгө, жанагындай алачыкка же чатырга чыкпастан, же дүйнөгө бир нерсени осуят кылып, керезин айтууга үлгүрбөстөн туруп кайтыш болгон адамдар болуш керек. Эгерде керезин айтып дайындап кетсе, балдарыны бирөөгө табыштап, же бир аз эс алып, тыныгып, суу ичип, же болбосо жарым күн, жарты күн ошол жана койма деп коет, чатырларда, алачыкта көлөкөлөп жатып, же бир аз даарыланып барып кайтыш болсо, бул акыреттик шейит болот, бирок бул дүйнөнүн шейитине илеше албайт. Мындайча айтканда, кийимдер алынат, жуулат, кадимкидей кепинделет. Биз айтып аткан төрөттө кайтыш болгон эне Кудай анын бетин ары кылсын, бул акыреттик шейиттик макамга жетишет. Акыреттик дегени акыретте шейиттер даражасына кирет, Кудайым буйрса. Бирок бул дүйнөдө кадимки аял заты сыяктуу жуулуп, кепинделип кетет. Оңой эмес да. Ошол төрөт себептен башка витамин жетишпей, аял заты чачы жыдып түшүп калган болсо, ал учурда аалымдардын кээ бири зарылчылык үчүн жана парик деп коет, башка деп коет, аны мейли деп айтат. Эркектерге окшошуп калбасын, же болбосо ал учурда чач эксе, бул зарылчылык бабы деп айтылат. Андай зарылчылык болбосо, дагы да мындай чачын көрктүү көрсөтүп, жана башка кылыш керек болсо, биз сөз кылып аткан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинин ичине кирип кетет. Ошо чачты улатып аткан аял затыда чач бар, Кудайга шүгүр, дагы да көрктөнүп атат. Мындайча айтканда, табигый сулуулукту, чыныгы сулуулукту чанып, жасалма сулуулукка бет алган аял заты деген сөз. Бул шайтандын шапалагы бир тууган. Мунун түбү ойлошу мүмкүн дем шариятты кененинен түп тамыры менен түшүндүрбөсөк, бир тууган көңүл буруңуз. Шариятты үстүртөдөн түшүндүргөндөр, чалалар, же чала түшүнүктүн, тайкы түшүнүктүн айынан адамдар шариятты жек көрүп калышы толук ыктымал. Маселе түшүндүрүп аткан адамда же түшүнүп аткан адамдын деңгээлинде. Эмне үчүн ушунчалык каргышка калып атат? Анткени бул түбү тагдыр, ыйман маселесине дагы тиешеси бар. Кудай берген кебете кешпир, дене түспөт, ушуга бул наразы болуп, жок, мен өзүмдү өтө идеалдуу өлчөмгө чыгарам деп Кудайдын буйругуна
өзү билбеген абалда кандайдыр деңгээлде каршы чыгуу. Экинчи мунун түбү, маселенин төркүнү баягы бейишке чыккан шайтандын Кудай Тааланын өкүмүнө каршы чыгып түбөлүк карышка калган учуруна барып такалат. Ухруж фа иннака раджим. Бейиштен чыккының, сен түбөлүк каргышка калдың. Сенде сага кыпындайды үмүт жок, сен ошол түбөлүк тозоку деп өкүм чыгарылган затсың. Дегенде Кудайым Робби анзирни иля яуми юбасун. Адамдар кыямат кайым болгонго чейин, сурнай тартылганга чейин мага мөөнөт бер, адамзатты азгырып өтөйүн деп көңүл буруңуз. Ошондой жагдайда каргышта туруп дагы дуа кылып атат Иблис. Алла Таала анын да дуасын кабыл кылып атат. Ошон үчүн акыйдада капырдын дуасы кабыл болобу жокпу дегенде, бул дүйнөдө болушу мүмкүн. Талаш маселе, талаш. Өзгөчө мусулман адам анын акысына кириптер болуп, анын жанына, малына, аброюна шек келтирип, зыян, залал келтирсе, кадимкидей ошол адамдын дуасы кабыл болушу мүмкүн деп кээ бир адамдар шайтандын ушул окуясын айтат. Кудайым кыяматка чейин мага жашаганга үмүт бер, мен биротоло тозоктук болдум, мен ага тагдырыма тан беремин, бирок ошо менен биргеликте өзүм менен менин илмегиме илинген адамдарды тозокко түбөлүк ээрчитип кетейин дейт. Ошондо Аллах Таалам жооп берет: илля ибадака минхумул мухласин. Тоготер аяттын жери ушул, каймагы. Адамдар сени ээрчиши мүмкүн. Акылын иштетпеген, дени карды соо эмес, ыйманы менен эсептешпеген, көзүн, көкүрөгүн май баскан адамдар ээрчибесе, алар тозоктук болот ошондойлор. Бирок ыхластуу пенделеримди сен эч качан келип азгыра албайсың дейт. Ошон үчүн кечээден туугандар биз ихлас деп атабыз. Ихласты тамызгы деп элестетиңиз. Оттун тамызгысы, биз көчмөн калкпыз. Ихласты тамактын тузу деп элестетиңиз. Ихласты үйдүн пайдубалы деп элестетиңиз. Биз үйдү пайдубалсыз элестете албайбыз. Жашоону ыймансыз, намазсыз элестете албайбыз. Мусулмандын негизги аракетке салып турган күчү, мотору жана башка нерсеси бул ихлас болуп эсептелет. Ихластын астында бир туган кичи же чоң амал деп каралбайт, кичинекей же чоң амал деп бөлүнбөйт. Ихлас коштолсо кичинекей амал дагы ала тоодой болот. Ихлас жок болсо ала тоодой көрүнгөн амал кумурскайда кадыр калбайт, кумурскадайда кадыр калбайт. Ошон үчүн бул жерде маселе ошол. Анан кыяматка чейин мени калтыра көр деп жалбарып, көшөрүп суранып, экинчи суранганы көрөсүң, мен адамзатты ушундай бир азгырамын. La yughayyiranna khalqallah. La yughayyiran. Каркелери зем кыраат илими. Мен аларды буйурамын, жамандыкка баштаймын, азгырамын, жүрөгүнө жаман күдүк, шек күмөн саламын, азгырамын, ээрчитемин, илмектеримди илемин дагы. Сен жараткан табиятка ыраазы болтурбай, макул чыктырбай аларды каршы кыламын дейт. Алар мени ээрчип, мага кулак салып, менин шапалагыма түшүп, андан кийин ушул кебете кешпирин биринчи ыйманын өзгөртөт, андан кийин акылын өзгөртөт, туура эмес вирустар турат, акылдын туура дени карды сонун ордуна, андан кийин дене түспөлгөтөт да, караңыз, ыйманды өзгөртөт, акыл эс менен ыйман өтө тыгыз, бул эри шаркак, асан үсөндөй, экөө бирге байланышкан. Таза шарият таза акылдууларда болот, таза акылдууларда таза ыйман болот. Андан кийин анан дене түспөлгөтөмүн деп атат. Бул экөөнү жайлагандан кийин үчүнчү маселе, дене түспөлдөрүн өзгөртүшөт дагы. Азыр түрүлөй шайтандар көп да көрүп атасыздар. Мүйүз салгандар бар, көзүн кара кылып алгандар бар. Кудай сактасын. Кудай аны мындай көрүүгө дитиңиз барбайт да адамдарда. Кудай мен ынсап берсин, алар адашып атат, билбей атат, бирок көрүүгө дитиңиз барбайт. Ошентип, бул биз айтып аткан маселенин төркүнү туугандар. Шарият эмне үчүн аял заты найзыкко сулуу жүрүш керек деген нерсеге каршы чыгып аткан жок. Бул жерде бир канча маселе бар. Жасалма, жашоо жасалма болбосун. Жашоо так болсун, ачык даана болсун, жөнөкөй болсун. Анан экинчиден шариятта уруксат берсе эмне деген чыгым кетет. Адам негизги максатка кадам коюп, жашоону жерди гүлдөтүү, дааватты алып кетүү, илим билимдин үстүндө куруу деген негизги максаттар калып, жалтыр жултур менен көздөр боелуп калат. Жалтыр жултур менен жашоосу өтүп калат да, мындай негизги максат калып калат экинчи, үчүнчү орунда. Жалтыр жултур эмес да жашоонун бардыгы эле. Качан эле жашообуз жадыраган жаз болуп калды. Жок, убактылуу. Анткени жалтыр жултур бул биз көз боемочулук болуп эсептелет бул. Үчүнчү маселе анан ушул жерде каргышка кирип кетпесин деген маселе.
алдамчылык каргыш болбосун. Анан төртүнчүсү шайтандын кулагына мынтип күбүрөп айтып келген шайтандын тилине кирип, шайтанды ээрчип, Кудай жараткан дене баягы тулпатка кебете кешпирге наразы болуп өзгөртүү деген сөз да. Эми түшүнүңүзбү, эмне үчүн бул жерде каргышка калып атат? 4-5 бул азыркы эле биздин деңгээлге жараша айтып атам. Болбосо 10го чейин маселе бар ичинде. Демек, кайра хадиске кайтабыз. Ланаллахул васила вал мустаусила. Жасалма чач койдуруп, чач улаткан, чач улоо бул жерде маселе. Чач улатуу. Ал эми чач эктирүү маселесине келебиз. Эркектердин чачы түшүп калса, Египетке барганга чейин чачыбыз жакшы эле, бирок алдыңкы маңдай алардын суусу башка болот дагы, кээде жакпайт, кадимгидей чач суюла баштайт. Ошондой болуп чач суюлуп баштаса, ал башка маселе. Ага жооп беребиз, сиз эскертип коюңуз. Ал зарылчылык маселеси болот, келет азыр. Бул чачы бар болуп туруп жасалма сулуулукка ыктоо деген маселе да. Hadisnin ulantısı көңүл буруңуз. Wal washimata wal mustawshimata. Imam Bukhari, Muslim riwayat кылган хадистерде экинчи каргышка калган түрлөр өзгөчө аял затынын ичинде. Washima татуировка койдургандар. Татуаж татуировка койдургандар. Washima ошону талап кылып койдурган, ошо коюп берүүчү адам washima, wal mustawshim ошо коюп берчи деп талап кылып барган аял деп атат. Бир нерсе бар туган, буга да токтололу. Не, силердин шариятыңар болбойт, арам эле деген нерсеге толуп калган мандай эмес. Шариятыбызда макасыды шария дейт, шарияттын максаты адамды мусулман, момун чыныгы адам кейпинде өмүр сүрүүгүн дейт. Адам кейпинде, момун мусулман кейпинде таза өмүр сүрүү үчүн адам кээ бир нерселерден жогору туруп, ал нерсеге киришпеш керек болот. Ошол нерсеге киришип, ошол нерселерди кылса, ал адам кейпинен эмес. Бул сөз кичине катуураак тиет. Кудайым өзү кечирсин, туура түшүнүңүз. Жаныбарлардан дагы төмөн даражага түшүп кетет. Жаныбарлар кылбаган жорукчосунга түшүп кетет адам баласы. Ошол бир деңгээлин сактабасы, өзүнүн кунун, наркын, баасын билбесе. Бул жерде шарият бир нерсени арам десе, билиңиз, анын астында күнөө бар акыретте. Бул дүйнөдө ден соолугуна, акылына, көкүрөгүндөгү байголоп жаткан иманга түздөн түз мунун кесири тиет, кесепети тиет деген сөз. Анан жана башында айтпадыкпы суроону өзүбүз айтып. Эмнеге шарият арам эле? Жок, 99 адал эшиги бар, анан акыркы 100-чүсү арам болот. Пешенеси менен, чекеси менен саждага барып, Кудайдын улуулугун тан алган кезде Алла Таала мага жашоонун эң таза, эң мыктысын гана адал кылып буйруп берген. Бир сажданын акыбетинде урматына Алла Таала пенде баласына жашоонун эң мыктысын тартуулап берген. Азыркы биздин замандын түшүнүгү менен айта турган болсок, кандай жана VIP зона дейбизби, кандай дейбиз? VIP услуга дейли. Мындай өзгөчө көрсөтүлгөн кызмат. Туурабы? Ал эч нерсе эмес. Анткени бул жаратуучунун бизге болгон сыйлыгы. Ал эч нерсеге салыштырылбайт. Адам чекеси менен Кудайды тан алып кудуретін саждаға барды, Кудайды улуулап, астында өзүн алсыз сезди. Алла Таала тамашачы эң таза адалын гана тартып алып берди. Жок, инсан нафсине ээрчип, биякта жакшы нерсе турса, бияка жөнөп атат да. Бул жерге түшкөн сайын адамдык кейиптен, момундук кейиптен түшүп, өзүнүн ден соолугуна зарар алып келип, өзү адамдык кейиптен чыгып кетет туугандар. Бул жерде татуировка, татуаж жана башка да билесиздер, адамдын клеткасын, рак клеткаларын алып барат. Мейли заман канчалык өнүккөн, зыяндын алдын алган күндө деле бул адамга сөзсүз зыянды алып келет, ал табигый жашоого жетпейт. Жөн эле тишти мисал келтирели. Адамдын бир тиши бөлүнүп түшүп калган болсо, ошону канчалык мыкты стоматологко барып жасаткан күндө деле ал өз тиштин ордун басып бере албайт. Баары бир өгөй болгон өгөй. Өгөйлөнүп кала берет, анткени даам сезгени башка, арабча тамганы чыгарууда баары бир так чыга бербейт, кыргызча деле сыйлар шылдап кала берет мындай. Ассаламу алейкум деп тилин тиштегендей кыла бериши мүмкүн да. Айтор өз тишиңиздин ордун басып бере албайт. Ошон медицина өнүгүп, бул зыянын алдык, рак клеткага молдоке сиз айтканчалык эмес деген күндө деле сиздин денеңиздин ордун басып бере албайт, бул зыян баары бир. Нитрикей келет аны. Туура табияттуу адамдын нитрикей келет аны көргөндө. Кантип жашайт ал нерсе менен? Экинчиден кыйын, шайтандын жорукчосунда. Шайтан мына ошол татуировканы кооз кылып көрсөткөнү, билиңиз, ошол адамдардын үстүнөн эртең шакаба чегип күлгөнү болот. Карачыма буларды деп.
Бизге кереги хадистин 2-нчи бөлүгүндө ошондой татуировка койгон аял затыны эркекти иштеген. Анан вал мустаушимата татуировкага барып талап кылынган эркекти өзгөчө хадисте аял эркекте кирет. Аял эркекке дагы Кудайдын каргышы болот дейт. Кудай сактасын. Бул ошол шайтанга табынып сыйынгандардын кебете жоргу да бул. Мунун модага, замандын өнүгүүсүнө эч кандай тиешеси жок. Адам мода дебейли өнүгө турган болсо, акыл эс деңгээлин аруулап, тазалап өнүгүш керек. Илим, билим алып өнүгүш керек. Айбанча тетиринен кетип эмес бир туугандар. Өнүгүүнүн туура жолу бар. Шайтандын жолунда өнүгүү бар, анан акыйкат жолдо өнүгүү бар да, экөөнү ажыратып, айгинелеп билиш керек болот. Сайд Багдаш Утаз айтат, а киши Мадинада 39-49 жылдан бери сабак берип келем дейт. Элестетсеңиз, 50 жылдан бери канча жыл илим алды өмүр бою. Азыр көп европеисттер батыштан, дүйнөнүн булуң бурчуңунан Кудайга шүгүр исламга агып кирип, көп исламды кабыл алып жатат. Анан умрага чыгып калсам, дейт Утаз, Европадан шундай бир каяктан, Германиядан, Италиядан байтара европеист түсү умра кылып жүрүптүр, умрада ачылат эмес эркек адамдын кээ бир жерлери. Караса бүт татуировка ачып алыптыр. Мен айттым дейт, сен жаап алышың керек болот. Башкалар үчүн ачып алыш сүннөт мустахап болсо бир тууган, адамдардын пикирин чашыратпай бөлбөй сен жаап эле алсак ошол сооптураак болот. Анан көрдүңүзбү заманбап өкүмдөрдөн. Экинчиден, муну лазер башка жолу менен кетириш керек болот. Бул өтө кыйын маселе. Кабырда да адамга оордуктап келет, башка болот. Аны койдуруш деле азап, тозок. Башталыш азап болуп атат, тобо кылбас аягы тозок болуп калыш коркунучу бар да. Биз жаштарды коркутуп аткан жокпуз, урматтуу жаштар. Бул биздин өзүбүздүн көөнөрбес карттар, нарк населибизге дагы өөн учурай турган нерсе. Жигит бияктагы татуировкасы менен жигит эмес ал. Спорт жылдыздарын, капырларды, башкаларды туурабайбыз. Биз Манас атанын, Алмамбет атанын, кечээки Чубак устаздын, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтүбүз, уулдарыбыз биз. Тилекке каршы ошол кээ бир жорукчан эжекелерибиз татуажга, башкага, кашына, башка ушундай бир жол берип фатва таап атканы бул туура эмес жорукчасын. Эжекелерибиз биз катуу айта албайбыз, сураныч кылалы. Балким сиз түшүнбөй аткансыз, балким сиз фатва сураган адам жеңилдетип туура эмес фатва бергендир. Убагында Раматулла устаздын аябай жаалы чыгып, ачуу үстүндө бүркүп туруп айткан жери бар. Кээ бир түрк туугандар Түркиядан келип, биздин кыздарды окутуп, таалим тарбия берип, эми кээ бирлери кылган жакшылыктар дагы бар. Кээ бирлери ошентип татуаж кылса болот, кашын чийдирсе болот, тердирсе болот, жана башка деп фатва бергендери бар. Кыргызстан туугандар, конок туугандар, силер коноксуңар. Коноктун өзүнүн канчалык пайдап келсе да адеби бар. Адептен ордуңардан ашпагыла. Кудайга шүгүр, Кыргызстаныбызда мен өзүмдү максат кылган жокмун, мен дагы эле илим окуучумун, аалымдарыбыз бар, фатва бере турган. Теске жөнгө сала турган адамдар бар, ал маселесине кийлигишпей эле. Конок койдон жош келет, сабагын өзү белгиленген сабагын өтөт, кетет, болду. Биз дагы конокко барсак ошо коноктун сыйынан ашпайбыз. Ошон үчүн андай маселеге киришпей эле туугандар. Өзүбүздүн аалымдар, Аллага шүгүр, туура жолду тутунган аалымдарыбыз бар. Хадистин 3-чү бөлүгү вал ваширата вал мушарата. Вашира дегени бир туугандар. Бул тишинин ортосуна жылчык жаратып, сулууланып, стоматологияда мындай көңүл буруңуз дарылануу максатында эмес. Дагы да ашыкча сулуулануу максатта тиштеринин ортосун кантип айтканыңыз турат, аралаппы, өгөйлөппү, орой айтканда, ортосунда жылчык жаратыппы, курч кылыппы, мындайча айтканда, табигый көрүнүштөн кетип, жасалма сулуулукка барбоо. Өзгөчө көңүл буруңуз, бул хадисте аалымдар, хадисти биз аалымдардын элегине салып түшүнөбүз. Аалымдар айтат, картайган, улгайган апа кемпирлердин өзүн жаш көрсөтүп кылдырган тишине кетет дейт бул маселе. Кыштын кыштай болгону жакшы, туурабы? Анан кышта жамгыр жаап турса кызыктай болосуз да. Кыздын кыздай болгону жакшы. Эми улгайган адамдын, катуу сөз кетпесин, курагына жараша өмүр сүргөнү жакшы болот. Каарлык менен моюн сунуп эсептешкен жакшы. Бул деген сөз өзүн таштабый деген сөз эмес. Ден соолук жаатында өзүн жашалып жүрсүн, бирок каарлык жаатында бул дагы тагдырга ыйман келтирүүнүн бири. Бутак ошол болот. Каарлыкка моюн сунуп жашоо. Анткени каарлыктын давасы жок. Аны эч ким жеңе албайт дагы, аны өтүп ашууну кесе албайт дагы. Каарыган адам каарыгандай болбосун. Былтыр биз илимий сапарга келгенде адашпасам, Центр Борбор
Орынбор жакта жашап калдык, азыр адресин унутуп калдым. Келинчегим баламды алып барып көрсөтөйүн деп барса, бүт картайган энелери жаш кыздар менен жарышып, ботексин койдуруп, бетин тарттырып, жана башка нерсеге жорукчосун берип атат да. Канчалык биз бетти тарттырсак деле паспорт көлүк ошо боюнча калат бир турган. Куракташ, курбулар, башкалар ошо боюнча эле калат, эч нерсе өзгөрбөйт. Бир аз көңүл өзгөрүшү мүмкүн, бирок ал туура эмес, терс жолдо болуп калат да. Эми тың алып жүрүүдөн өзүнө тыйбайт шарият, бирок жасалма, ийне менен башка кылып андай нерсеге шариятыбыз уруксат бербейт. Бул сөз шариятка муйган адамдарга гана тиешелүү. Ошентип дишин аралатып өгөлөп берген эжекеге дагы аял затына, ошону талап кылып жаш көрүнгүсү келген аял затына дагы деп атат. Кудай сактасын, Кудай сактасын. Нафсини тыюу керек экен да. Бул нафси адамдын көзү жумулуп көргө коюлмайынча адамдын нафсиси тынбайт. Нафсиси тынбайт. Ошол нафсини Кудай Таала нафсинин кулу кылбасын. Кийинки уландысы ван-намисата вал-мутанаммисата. Намиса деп бетиндеги түктөрдү терип, жанагындай жаш көрсөткөн аял заты деген сөз. Бетиндеги түктөрдү терип, кашын чийдирип, ошентип жасап берип аткан аял заты да карышка кылат, ошону жасап берчи деп талап кылып өтүнгөн аял заты дагы дейт. Бул дагы көңүл буруңуз бир туган. Ашыкча мындай Барби сыяктуу жасалма сулуулук болом деп шайтандын тилине кирип, каарыган курагыны жаш көрсөткөн дейт. Элестетиңиз, Эшмат абабыз келди да айнагүл эжеге үйлөнөм деп атат. Карап көрсө, Эшмат абабыз бир 40-ка 50-ге келип калган, дегишиде 40-50 деп ойлоп атса, 60-70 болуп калды. Көрсө, бүт ушулардын баарын кылдырган экен. Бул алдамчылык, көз боемочулук болот. Бул Кудайдын тагдырына моюнсунбоо маселеси болот. Мына хадис ушул 4 түрдү баяндап атат. Зарылчылык маселеси болуп, бетинде ашыкча түк болсочу, муну кенен айтышыбыз керек. Күйөөсү карабай, кээде ар кандай генетика болуп калат, башка болуп калат. Ал учурда зарылчылык бабына кирет. Же болбосо тиш маселесинде стоматологияда, Европада ушундай жакшы өнөкөт адат бар экен. Буларда тиш аябай асмандын башы экен да кымбат экен. Ошончо чыгым болсо да Туркияга келип, башка келип булар тиштерин оңдотуп кетет имиш. Анан жаштайынан башка тазалатып туруп, тиштердин ортосун пломба менен жаап салат экен, эртең жараңкы кетпесин, башка кетпесин деп. Ошо зарылчылык үчүн баягы оорунун алдын алыш керек болсо, стоматология жакта ал уруксат. Бул жашты куракты алдап, адамдык төрөлгөн табияттан түштүк бай тилинде хоник көрүнүп калуу деген маселе бар. Кебетеси суук, мокочо болуп көрүнүп калуу деген түшүнүктө. Мындай адамды Кудай жаратканда мындай бир орточо бир өлчөм бар да, ошол өлчөмгө өөн учурап, жат көрүнүш келбетке келип калуу. Адам менен өмүр сүрүш керек, туурабы? Биз адамдар коомубуз. Анан бул жерде ошону түшүндүрүп атат ар бир хадисте. Кудай сактасын. Не деген татуаж бул жерде, татуировкада түйдө мына бул киши айтып атат. Терини ийне менен тешип туруп, илгерки учурда айтканында ичине ошол спиртти коюп же башканын жалбырактарын дейт. Азыр өнүгүп кеткен ал. Муну медиктер билет, ошондо кылгандар билет, ошондой теринин астына нерсени коюп, жасалма шишик, жасалма сурулук кылып, бетке бычак, зарылсыз түрдө бычак тийгизип отуруп, бул рак клеткасын алып барып атат да. Канча деген кошуна океңдердин жылдыздары ошентип отуруп, жашоонун акырында рак менен ооруп өлүп кетип атат. Кырчындай жаштык, гүлгүндөй жаштык кезинде эле. Ошон үчүн табигый сулуулук жакшы. Илгерки бир коомдо акылдуу даанекер апа кызын узатып жатып, он насият айтат. Былтыр биз аны Касим мешитинде айтканбыз. Ошонун бири эң жакшы сулуулук куралы бул суу болот балам, кызым дейт. Сөзү суудан өткөн жакшы нерсе жок да. Суу менен жүрсө, ошол баардык нерселерде таза да болот, башка да болот, Кудайым буйрса. Кийинки маселе чач маселесинде токтодук, Эми адамдын чачына өзүнүн чачы болсун, бөлөктүн чачы болсун болбойт дедик. Бирок хади ала аята айтат, "Вала баса" бөлөк китептен бияка көчүрүп жаздым. "Вала баса фи гайри ша'ри бани адам" адам баласынан бөлөк жаныбарлардын чачын жасатып уласанда бир жөн ал болот дейт. Мисалы кейбир анда дагы өтө сулуулануу максатында эмес. Чачы кыска болуп, башка болсо, ошо жаныбарлардан алып адамзаттын чачын окшоп жасатып фабрика заводдон ошону уласа мейли. Ал болот. Адамдын чачы бөлүгү болбойт. Эмне үчүн болбойт? Ад-Дуррул Мухтар деген китеп бар. Дуррул Мухтар бул кишинин автору Алауддин Хаскафи деген Суриядан чыккан чоң алым болот, айтат: "Вал интифау би жуз'ил адами харамун." Адам баласынын бир бөлүгүнөн пайдалануу башка адам өзгөчө. Бул арам болуп эсептелет. Ошол ар бир бөлүгүнүн урматы болгон себептен дейт.
Бул баягы маселени айтат да. Баласы 5 жашка чыгып калса да сүт эмизсе болобу десе болбойт. Алдындар талашкан, көбүрө арамга бөлүп кетет. Анткени бул аял затынын кан болуп бөлүгү болот. Белгилүү мөөнөттөн өтүп кетти. Демек бул нерседен пайдаланганга уруксат берилбейт деген сыяктуу айтышат да. Ошон үчүн бул ошо маселеге тиешеси бар. Эми андан кийинки маселе бир туугандар, дуа кылгандагы жаңы подтема дуанын адептери туурасына келдик биз. Дуанын адептери туурасына келдик. Эркектердин чачын коюлатуу маселеси. Эркектин чачы катуу суюлуп кетип, жаш кезинде, анан 70ке чыккандан кийин суюлуп кетип койдуруп атса, эми ал каарлык жакындап эле калды. Аны апабыздан башка эч ким деле карабайт эми. Сөздүн ачыгы. Же апабыз кайтыш болгон күндө деле башка апабыз эми ал чачка деле карабаса керек. Ал учурда жакшы сөзгө, мындай арак ичпесе, момун адам болсо деп караса керек. Аны убагына келгенде Кудай өмүр берсе көрөбүз. Мына аталарыбыз отурат, аталардын өмүрүн Аллах береке берсин. Маселе жаш болуп туруп, чачы түшүп, суюлуп калган болсо, барып чач эктирсе анда ал болот, ал зарылчылык деп бир катар дүйнөдөгү залкар аалымдар, Саид Багдаш устаз, Абдусалам Шаннар устаз айтат. Анда да капкара түскө боет, биротоло кылып эмес. Баягындай табигый гана көрүнүшкө кайтып келе тургандай болот. Карыкен бияка келиңиз. Маселе түшүнүктүүбү? Сиздин сурооңуз ушу маселеге тиешелүү да. Пластикалык жана больницаларда анестезиолог болуп иштесе кандай болот? Ал маселе кандай? Анестезиолог ким? Түшүндүрүп кетсеңиз. Баягы сулуулук салондорундабы? Именно пластический клиника. Эми маселе мындай, ал бир тараптуу арам дей албайбыз, жанагындай кырсыкка учураган, табигый келбетке алып келиш зарыл болгон жагдайларда болушу мүмкүн. Бирок эми ал 100дөн 1 учур болуп атат да реалдуу жашоо. 99у жасалма сулуулук болуп атат. Билимдүү адам жерде калбайт, мөлтүр жаш жерде калбайт дейт. Мөлтүр көз башка жумушун ошо башка адалыраак сферага алмаштырганы жакшыраак. Анткени бизде акча табып кетүү жашоо эле негизги максат эмес. Бизде Кудайга кулчулук кылуу негизги максат. Кулчулук кылуу үчүн дене карды соо болуп, турпат күчтүү болуп чекчейип туруш керек. Бул экинчи орун, чекчейиш үчүн бул жерде ырыскы табышыбыз керек. Ырыскы бияктагы бизде тепкич болуп атат, негизги үстү болбой атат. Ошон үчүн жумуштун көбү жакшы башка тараптан көрсүн, туурабы? Шланга жута албагандар бар, окшуп кетип, ошолорго наркоз бере турган болсун, башкалары бар, мисалы адал жол менен. Сөзсүз аякка барып болбосун да. Арам нерсе көп иштелип калат. Кийинки маселе подтема. Алла Таалага дуа кылганда кандай адептерге көңүл буруш керек? Ошону кошуп кетип атат бул киши. Матында айтат: "Ва юкраханияд Аллаху Таала илля бихи." Аллага кайрылып, тилек кылып, жалбарып суранганда башка бир нерсени ортомчу кылбай, түз Кудайга жалбарып дуа кылган, кайрылган туура болот дейт. Негизинде туура тасаввуф адеп ахлак маселесинде келет, ал бирок быйыл айтылынбайт, ага адамдардын деңгээли жетишкирге ал кийинки жылдар айтсак жарашат. Азырынча бизге керектүү маселе түз Кудайга жалбарып, эч кимди кошпостон Аллахтын өзүнө кайрылуу, бул эң жакшы болот. Жана маселенин дуанын кабыл болуусуна түздөн түз өбөк кепилдиги болот деп атат да, түз болот деп атат. Мисалы мынтип айтпасында: "Асалука би фуланин", баланча адамдын атын ортого коюп сурайм, ушул дуамды кабыл кыл деп бирөөнү ортого кийлигиштирбесин дейт. Канчалык салих жакшы адам болбосо дагы. Тасаввуфта рабита деген түшүнүк бар. Эми билип коюңуз, азырынча кийинки жылдардан айтабыз. Анткени бул муну билиш үчүн адам акыйдасы бир канча илим окуш керек, фикыхтан бир канча илим окуш керек, анан келет. Анан фикыхтан да акыйдадан да эч нерсени билбей эле оозун көзүн ачканда тасаввуф деп, рабита деп жатып алса адашып кетет ал. Болбойт ал. Асалука би фулан, баланчанын, Кудай, баланчаны ортого коюп сурам. Балким ошол баланча түкөнчө Кудайдын астында такыр кадыр баркы жоктур. Анан экинчиден ал жаратылган зат, жаратуучудан түз сурасын деп атат. Кандуу жолдо турабыз, нан турат, туз турат деп, туз үчүн, нан үчүн дебесин. Туура, бул нерселерди сыйлап, урматташ керек, бирок жаратуу үчүн өзүнө кайрылыш керек. Жоксо периштелерди ортого коюп сурабасын, же пайгамбарлардын урматына деп сурабасын. Туура, адатта бизде жума кылганда Курандын урматына, пайгамбарлар урматына дегенде, муну түз мааниде түшүнсөк болот. Мындай түз мааниде, кандай түз мааниде түшүнсөк болот. Ошолордун курбанчылыгын кабыл кылганын урматына деген мааниде. Ошон үчүн Кудайга жалбарган жакшыраак деп атат. Эмне үчүн? Себеп мунуку. Эч бир макулук жаратылган заттын Кудайдын үстүнөн акысы жок. Ошондо муну сурап атат. Урматына башка маселе. Баланчанын сенде акысы бар экен, ошонун акысына мага жардам бер дебеш керек. Маселени эми түшүнүңүзбү? Жумадагы дуа бири-бирине каршы келбейт. Бул жерде биз айтып аткан маселе: "О Кудай, пайгамбардын сенден аласасы акысы бар экен го. Ошонун акысына дебеш керек." Ким болбосун Алла Тааланын астында эч кимден акысы жок.
Анткени акысы бар деген милдеткер деген сөз болуп калат. Кудай Таала эч кимге милдеткер эмес. Ла юсал амма яфал. Куранда эреже бар акыйдада. Кылган нерсесинен сурак чопкот бербейт Алла Таала. Ва хум юсалун, биз суралабыз. Анткени ал жаратуучу суралбайт, баарыбыз анын мүлкүндөбүз, биз анын мүлкүндөбүз, биз суралабыз. Кудай Таалага эмнеге кылдың, эмнеге мындай деп суралбайт. Кийинки жаңы маселе 3-чү подтема бүгүнкү сабакта саламдашуу адеби бир туугандар. Өткөн сабактарда айтканбыз, саламдын адеби туурасында Куранда атайын аяттар түшкөн. Силерге салам берилсе, жок дегенде ошол саламдын өлчөмүндөй жооп бергиле, эң жакшысы андан да артыгыраак жооп бергиле. Ассаламу алейкум рахматулла. Чубак устаз жан келген ал учурда Меккеден анан ассаламу алейкум десек, ассаламу алейкум рахматулла, ассаламу алейкум рахматулла ва баракату магфират ошентип улап кете берет эле устаз. Эч жеңалбайт элек да. Устаздын касиети ошол. Анан устаз аябай мындай убадага ар бир сөзгө маани берет эле. Устаз дуа кылып коюңуз десе экен, бизде көнүмүш адатта дуа кылып коюңуз дегенде деле жүрөктөн айтпайбыз адатта. Карап көрсөңүз, жүрөктөн айткан өтө аз ычыр болот. Качан байкуштун кейпин кийип ишибиз жүрүшпөй, таза жарга такалып калган чын жүрөктөн чыгат, адатта көнүмүш адат катары чыгат бизде. Баягында коштошор аяк катары. Дуа кылып коюңуз дейт, берки адам деле макул дейт, ал элесине деле албай калат, эрөөн төрөөнү албай калат да кийин кылат, кылбай деле калышы мүмкүн. Ошондо раматтылык чубак устазыбыз дуа кылып коюңуз десе, дароо ошол дуа кылат эле. Ваффакакалла, Кудайым түз жолдон адаштырбасын. Бир күнү сурап калдык да мунун жөнүн, неге устаз мындай дароо жооп бересиз десе, мен унутуп калышым мүмкүн, кыяматта ошондон суралам, бул аманат болуп атпайбы дейт. Карасаңыз, дароо ошол маселенин өтөөсүнөн чыгуу жакшы экен да бул. Дароо маселенин өтөөсүнөн сөзгө туруу маселеси. Кудайым буйрса, быйыл мына адал арам маселесин баштадык. Кудайым өмүр берсе, бардыгы Кудайдын кудурет казынасында, эмки жылы буйрса соода сатык экономика жаатына киребиз. 2 китеп бар, бир жеңилирээк жазылган бар. Ошону карапайым калп менен окуп, андан кийинки мындай закон, берене менен жазылган китеп бар, Муршидул Хайрон деп. Ошону 2 китеп окуйбуз буйрса. Анткени бул экономика жагына, соода сатыш, алыш бериш, бизнес маселесине токтолбосок, Кыргызстан биздин таксырларыбыз өтө такыба деген таксырларыбыз деле өздөрү билбеген абалда арамга деп айтпайлы шекмөнгө кирип жатышат да. Ошо маселе. Ошого азыркы тиешелүү сөз. Сөзгө туруу керек деп атпайбызбы? Сөзгө туруу керек. Саламдашканда да адепке көңүл буруу керек дегендей, фыкыхта соода тармагында бир мындай илмек таштап коюш керек да, кийинки жылга чейин уютуп болуп туруш керек ал. Бой кичинекей каз таксыр айтты эле, Кудай өмүр бер деп уютку туруш керек. Анан айтпай эле эскертип келип алсам түшүнбөй калышы мүмкүн да эл. Ошондо уюткунун бири фыкыхта соода тармак ислам экономикасында ичтанибу хуруфа шаук дейт алымдар. Бул китептен таппайсыз. Бул сөздү алымдардын оозунан табасыз сабакта. Шаук араб тилинде мына ш, воу, каф ушул 3 тамгадан этият болгула дейт. Өттө гана ишенип мыкты болсо баргыла бул 3 соода тармактын түрүнө, болбосо барбагыла этият болгула дейт. Көңүл буруңуз, бул өтө актуалдуу маселе. 3 нерседен өтө астейдил болгула. Кайсы? Шин, шы тамгасы шериктик, шарика, бирөө менен шерик, бизнесте шерик болуудан алдын анын чынчылдыгына, аманаткөйдүгүнө, такыбалыгына, сөзгө турушуна, иштин көзүн билишине, ушул нерселерге көзүңүз жетип, анан жок дегенде 2 жолу тажрыйбадан өткөрүп, сапарда болуп, карыз алыш бериш кылып, иш кылып, анан шериктикке барбасаңыз, сиздин акчаңызды пешинетер менен, байлыгыңызды жер менен жексен кылып коюшу толук ыктымал. Анткени биз ушундай замандабыз, заманда күнөө жок, бизде күнөө. Ушундай заман ээлериндебиз. Ишеним болуп, шериктешип, бизнес партнер болуп, башкага шериктешип берсе, аны Кудайдын астында жеңил эле кайсап жеп коюп, анын акысынан коркпай калган учурдабыз. Биринчи ошол шериктештикке бара бербеңиз, ар ким менен шерик боло бербеңиз дейт. Өтө этият болуңуз. Алыш бериш болсун, сөзү канча, аялына кандай мамиле кылат. Баягы чубак устаз айтат эле, мен эркиме койсо 2 аял алган адамдарды депутат кылып шайлайт элем. Аялдардын интригасынан жогору болгон, ал коомду мындай эле башкарып кетет дегендей, аялына жакшы мамиле кылса, аны менен шериктешсе болот. Аялына зулумдук кылып атса, элестетсеңиз, жаштыгын берип, сулуулугун берип, кырчындай күлгөн жаштыгын берип, бала төрөп берип аткан аялын сатып кетип аткан сизди заматта эле сатып кетпей болот. Анын астында кимсиз сиз? Ошого чейин көңүл биринчиси шериктик. Экинчи бол вакала, өкүл маселеси. Бирөөнү жумушка өкүл кылып даярдоо. Өкүл дегенде кыргызда азыр өкүл атаны эле түшүнүп алган. Ал өкүл атаны 2 жылдан бери айтып келем, ал бизнес ата деген эле сөз. Бүгүнкү күндө үйлөнүп атканда өкүл ата шайлаш керек дегенде тың деш керек кулактын астында. Тырмакчада бизнес ата деген сөз.
Ошондой эле болуп калды да, спонсор ата. Негизи өкүл атанын мааниси шариатта бар. Ата эне менен балдардын ортосунда көпүрөө болот. Ошо уят сыйгет, эми ар бирин сурай бербейт, ата могу кандай болот эми деп элестетсеңиз сурап отурган. Анда уят сый жыйыштырыш керек болуп калат. Андай өмүр болбойт. Жашоодо ата эне бар болот, көз өткөн болот, картайып, мээнет арбап ооруп калган болот. Ошол жагдайда шайланган өкүл ата негизги максат акыл тараптан өкүл ата болуш керек. Жол көрсөтүү тараптан өкүл ата болуш керек да, кеп кеңеши менен, акылы менен, даанакерлиги менен. Ошо бирөөнү өкүл кылууда, анан жалпы эле соода тармакта өкүл кылып бекитип дайындап кетесиз го. Кудайдан корккон адамды кылбасаңыз, өзүңүз таза болгон дагы сиздин өкүлүңүз артыңызга көш улап коюшу мүмкүн. Артыңыздан иш бычып коюшу мүмкүн. Адам таза. Адамдар адамды жаман көрүшү мүмкүн. Ал ниети таза болгон, аны бияктан кысышы мүмкүн. Бирок маселе өкүлдө болуп атат биртуган. Үчүнчү маселе кафала, кепилдик маселеси. Кепил болуу. Шариатта кепилдик ислам соода тарамында эки түргө бөлүнөт. Кафалатун фил нафс, кафалатун фил мал дейт. Жанга кепилдик берүү. Сотко бирөө качып кетип башка болбош үчүн кылмыш иши козголсо, качып же башка болгондо мен ошого башым менен жооп берем деген кепилдик. Бул өтө оор кепилдик. Бул жүздөн чамда бир эле учурларда кезигет. Экинчиси соода саттыкта кепилдик. Сен карыз ала бер, мен төлөп берем. Мен кепил болуп берем. Мен гарант болуп берем деп. Оозду чоң алып сүйлөбөш керек. Ал учурда демди кыса жана дем жетпей кала тургандар болот го. Өткөндө нарында всяка көрө экен дем жетпей калып аттык го. Деп дем алып аттык го. Ошол сыяктуу бирөөгө кепил болуудан алдын 7 жолу ойлонуп, жакшы ойлонуп, демди бир мындай кенен жутуп эмес, кыска жутуп, жүрөк локулдаганда адам ойлонуп түшөт да. Жүрөктү локулдатып, ойлонуп анан кепил болбосоңуз, эртең сиздин башыңызга бале болот. Египетке 2 жыл мурда бир окуучубуз барды. Эми биздин окуучубуз эмес, туурараак инибиз дейли. Чубакстардын окуучулары жакшы бала эле. Бардык ушундай окуусу жакшы киришип, эми кирише бергенде Кыргызстанда сот иши козголду, келбесең болбойт деп эскертишип, ошо таксырлар эле сакалчан коркутушуп, бандиттерди алаштырып, келбесең мындай кылабыз деп үркүткөнгө чейин барып тартып алды. Болбосо, убагында динге каршы чыккан адамдарга сен бизге кепил болуп атыңан жазып койгула, документтериңди алып кел. Биз артыңда туруп беребиз деп эртеси ушинтип окуусунан алып калышты да. Ал бала же окуудан жок, же жашоосунда коркунуч, иши азыр күнгө чейин соттоланып жүрөт. Бир тууган, жашоодо бул илим окуган адамдарга тиешелүү. Инилерим, агаларым, жашоодо илимден кымбат нерсе жок. Эч качан илимдин жанына башка нерсени аралаштырмаңыз. Таксырлар мени интригага түртпөгүлө, менин ишим илим болду. Илим саясаттан дагы, илим бизнестен дагы, илим бардык тармактан да жогору туруш керек. Жогору турбаса, ал илимден пайдасы жок болуп калат. Анткени бияка жумшалып кеткен, туура эмес, кайрсыз илим болуп калат да. Аябай ичим күйдү ошол балага. Ошол бул жерде фукахалар шабык, жанагындай шериктиктен, Кудай сактасын, экинчи өкүл тандоодон бардык тармакта, үчүнчү кепил болуудан экият болгула. Бул өтө кыйын маселе деп атат да. Бирөөгө ишенип алып туруп ишке кирип алсаңыз, эртең ал тайып кете турган болсо эмне болот? Сиз ошол жерде жоопкер болуп каласыз. Бияка кайтабыз эми туугандар, саламдашуу маселеси. Буга кандай тиешеси бар, байланышы бар? Саламдашуу жөнөкөй адат, мусулманчылыктын жүзү катары көрүнгөнү менен, мунун адебин ордуна койбогон адам убада кылынган соокко илеше албайт, анан жоопкерчиликтери бар. Ошону окуйбуз. Саламдашуу маселеси. Имам Маусули айтып атат: "Ораддус салами фаридатун ала кулли ман сами'a ас-салам." Биз отурабыз, коом болуп, сабактан сырткары эле отурабыз. Каркыран жайлоосуна барып отурабыз, элестетиңиз. Сууну көрүп, дарыянын боюнда отурабыз. Көкшүбөр чөптүн үстүндө. Жайсан чөптүн үстүндө. Отурсак эле сырттан бир атчан киши келип салам айтып калды. Биз ошол киши атчан кишинин саламын уктук. Уксак, ошол коомго саламды кулактары менен уккан адамдарга жооп кайтаруу парыз, важип болуп калат дейт. Салам парыз өлчөмүнө кирип атат. Кайтарбаса күнөөкөр болот деген сөз да. Парыз болуп калат. Караңыз, эгерде бул парыз дегенде парыз эки түргө бөлүнөт, бир тууганым. Бул илимде дайым ошуга көнүңүз. Парыз деген сөз келсе, кайсы ар бирине жекече бекитилген, айын дейт муну. Жекече бекитилген парызбы? Ар бири жана атчан адамга жооп бериш керекпи? Же фарду кифая? Ошол коомдун ичинен кээ бири жооп берсе, калганынын моюндан жоопкерчилик түшөбү? Ошолбу? Бул экинчи түрү. Отургандарыбыз, каркырат эс алып отурсак, деги адамга 10 адам болсок, 30 адам болсок, бирөө жооп берип, экөө жооп берип койсо, калгандарыбызга жооп бериш милдет эмес. Эч ким жооп бербей койсо, асимал кул бардыгы күнөөкөр болуп калат. Жаназа маселеси сыяктуу.
Қараңыз, ал эми салам берүү сүннөт дейт. Карасаңыз, атчан адамдын келип салам бергени сүннөт болот, ууп туруп жооп кайтарыш парз болуп калып атат да. Жооп кайтаруу парз болуп калып атат. Жооп кайтаруу парз эмнеге? Көңүл бурсаңыз, могул жерде өтө зарыл маселе бар. Анткени мусулмандын саламына алик албагандык мусулманга кордук көрсөткөндүк. Аны теңин албай, теңсинбей, көңүлүн ооруткандык болот. Аны мусулманды теңин албоо, көңүлүн оорутуу, көңүлүн жубатпай, теңин албоо, аброюн жер менен жексен кылуу бул шариатта арам болуп эсептелет. Бул өткөндөгү аалымдын сөзүнө артта калат. 3 сабак алдын мурда айтканбыз. Бүгүнкү аалымдарыбыз, олияларыбыз ушундай зарыл эрежени чыгарып берди. Эң чоң ибадат мындай. Ибадат түрлөрү бар да. Эң чоң соокт ибадат идхал суруфи калбы, момун адамдын жүрөгүнө сүйүнүч тартуу. Сүйүнүч киргизсеңиз эң чоң ибадат кылган болосуз. Момун адамдын көңүлүн калтырсаңыз эң чоң күнөө кылган болосуз. Бул бизде мындай көнүмүш адат болуп калды. Намазын окуй, ибадат десе намазын окуйт, сүннөттөрдү аткарат, башка кылат, бирок адамдын көңүлү менен эсептешпейт. Бул ибадаттын жарты бөлүгүн аткарып атат, жарым бөлүгүн. Эң зарыл бөлүгүн таштап атат да. Бир тууган кыргызда сөз бар, адамдын көңүлү кызыл гүл дейт. Ошон үчүн адамдын көңүлүнө маани берсеңиз, Кудай сизге ошончолук маани берет. Адамдын көңүлүнө маани бербесеңиз, Кудай сиз менен эсептешпейт. Көңүлгө татыктуу эң биринчи биздин ата-энебиз, анан туугандарыбыз, андан кийин эле биздин келинчек балдар кыздарыбыз. Балдар кыздарыбыз көңүлүнө убакыт ажыратышыбыз керек болот. Бул жерде караңыз, ушу маселени айтып атат. Эми караңыз, савабул мусаллим аксар. Шариатта мындай лугуздап коет, табышмак бар. Сүннөт болуп туруп, бирок парздан жогорку савап кайсы десе, ушу саламдашуу деп жооп бериңиз. Китеп бүткөндө чоң белектер бар да, ошо белекке китеп белектер. Ушул суроону жазамын, эстеп калыңыз. Өзү сүннөт, бирок сообу парздан жогору десе, салам берген адамдын саламы сүннөт болот, уккан коомдун кайтаруусу парз болот, бирок сүннөттү баштаган адамдын сообу парздан да жогору болот. Анткени ошол айтууга бул себеп болуп, өбөк болуп салам айтып атат деген сөз. Раматылык Чубак устаздын сөзүн эми түшүнүңүз да, сүннөт деп биз таштабайбыз. Сүннөткө маани бербегендиктен адамга жин деле илешип кирип кетиши мүмкүн деген сөз ушул. Адам парызды окуйм деп, витр важипти окуп, сүннөт намаздарды калтырып, сакал жана башка жашоодо көп сүннөттөр ошого көңүл бурбаса, жин илешип кетиш ыктымалы бар да. Эми жинден коркуп сүннөт аткарып калбайлы туугандар, жин бизге окшош эле макулук ол. Жинден коркуп эмес, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам урмат көрсөтүп биз сүннөттү аткарабыз. Айтайын дегеним, сүннөттүн орду ошончолук. Керек болсо анын важность, анын мындай улуу даражасын жиндер дагы билет экен да, карасаңыз. Сүннөткө бекем болгон адамдарды жин шайтан сыйкыра албайт. Мына Таалай каркебиз жаныбызда отурат. Салам берген адамдын соогу көбүрөөк. Эмнеге? Ал сүннөт болгону менен беркилерди парзды аткарууга түртүп атпайбы, туурабы? Мына аалымдар, Раматылык Чубак устаз, канча мыкты аалымдар элге агартып, көгөртүп сабакты берип атат. Ошону уккан ар кайсы профессия, кесип ээлери сонун кызмат кылып атат. Биз айтып атабыз, бейиш бир гана молдеке аалымдарга толуп алган жери жок. Кудай билет канча күнөөкөр аалымдар бар, Кудай сактасын. Молдолор бар. Биз айтып атабыз, молдолорго асылбагыла анан баардык күнөө экен деп. Чыкпар деп эшикке оолап чыгып отурбагыла анан. Ар ким өзүнүн абалын билет. Маселе бул жерде бирөөгө жакшы маңгулук кылып айткан сөзүнө кулак салуу да пайдалуу. Айтайын дегеним, бейиш ар кайсы кесиптеги адамдарга дагы толот. Болгону ошол иман менен эсептешип жер бетин гүлдөтүүгө шериктеш болсо. Эжеке болсо дагы милдетин мыкты аткарса бейиштик болот иншалла. Эмнеге десе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: "Лил бади минас саваби ашратун." Саламды баштаган адамга 10 савап берилет. Валир родди, кайтарган адамга 1 эле савап берилет дейт. Баштаган адамга 10 савап, жооп берген адамга 1 эле савап. Эмне пайдалабыз? Биз хадисти шытыратып окугандан көп пайдала албайбыз, токтололу, ичине терең сүңгүп кирели. Демилгечилик маселеси бул жерде. Демилге көтөрүп адам жакшы иште дайыма алдыңкы сапта болуу бул Кудайга жаккан сыпат. Мунун далили бир тууган, экинчи бир хадистен аласыз. Ал-му'минул кауи, имам Муслим риwayat кылат жана башка аалымдар. Ал-му'минул кауи хайрун ва хаббилаллах минал му'минид даиф. Күчтүү мусулман Алланын астында күчтүү мусулманга караганда сүйкүмдүү жана жакыныраак дейт. Ва фи куллин хайр, бирок экөөндө тең иман болгон себептен жакшы. Күч дегенде билектин күчү эмес, балким акылдын, билимдин, имандын, демилгечиликтин күчү. Жакшы иштерди, ойлорду таап, жашоону жеңилдетип адамдарга жардам берүү.
жардам бер. Мисалы, бизде бүгүн келбей калды окшойт. Али Карике деп Адыл шейхибиздин досу бар экен. Кече абабыз айтат, агабыз айтат. Ушул баламды ушул Карикеге алып барып бердим эле, көз тийбесин, ыхласына, анан методикасына аябай таң калдым дейт. Жаш балдарды кызыктырып, сүйдүрүп мындай. Бүгүнкү күндө ошону медреселерге айтыш керек да, сабап жаттаткан, көңүлү калтырып жаткан суу кечпей калды. Бүгүн динибиз алар ита келе таштап кетип аткан учурда кетип калат жүз буруп. Сүйдүрүп, кызыктырып методикасы менен окутуш керек бүндө. Күч менен зордук, зомбулукта эмес. Ошол жана Али Карике деген жаш биз Нарынга чогуу барып келди, мыкты бола экен айтат. Бир күнү балдарга жаңга алып келип, кол өнөрдү жасап берип, мына Куран жаттан, бир күнү Түркиянын акча лирасын башкасын алып келип берип, ушундай кызыктыруу методика менен балдарды үйрөтөт экен. Бул демек Куранды үйрөтүүдө жөн эле эмес. Бул сонун демилгелерди көтөрүп туруп үйрөтүп атат. Ошон менен бала азын-аулак дүйнөнүн бир отунуна жүрөгү байланып жаттап кетип атат. Соо бул адамдыкы алдыңкы көчтө турат. Демек бул эң жакшы. Эң жакшы демилгени биринчи болуп баштап атат. Эми сунуш айта кетпейсиң да калыстак. Ушунча демилге деп сүйлөп калдың. Айта кетейин. Шариятта илгерки китептерде келет, масафатул каср дейт. Биздин алымдар кеңеш 120 км деп атат. Ар бир 90-120 км бир алым, бир кары, бир медик болуш керек тугандар. Өзгөчө бир алым чыгыш керек, 120 км ар бир аймак кыштакта бир кары болуш керек. Ушул демилгеге барып салым кошуш керек. Айыл өзү камсыздап багып, ал анткени элдин уулу. Ал элдин уулу. Атам башында мындай түшүнбөй кыжалат болуп жүрдү. Балам, качан үйгө убакыт ажыратасың деп. Үйгө убакыт ажыратайын деп кызмат кылып жүгүрөбүз. Ошондо да эл алып кетип калат да. Элди кыдырышың керек башка болот. Анан атам кийин түшүндү. Бирок бош убакта сөзсүз барып кызмат кылууга аракет кылам. Айтайын дегеним, ал эл уулу болот, элдин көйгөйүн көтөрөт. Ошондо коом аны камсыздап көтөрүп алыш керек буюрса. Бул мыкты демилгелердин бири. Анан ар бир айылдагы жетим жесирди ошол мектепти бүткөн 20 жылдык кайсы жылдыктар шартын түзүп отурса, бул Кудайга жага турган иш иншалла. Балдарды окутуу да. Кийинки маселе эмне үчүн дес карасаңыз, эми ушул жерде өтө мухим, зарыл маселе бар экен. Вала ясахаррат хатта юсмахул мусаллим дейт. Салам берип аткан адам анын алигине жооп алуу бизде парз дебедикпи? Ошол угуза салам айта турган болсо жооп кайтаруу парз болот. Жөн эле оозун эптеп, эринип, жаман көрүп буларды илең салаң болуп, салам берди кылып эле түз кылып, шыбырап, күбүрөп кеткен болсо, салам бериш парз эмес ал учурда дейт. Ал ошол сыйга качан татыктуу болот? Жүрөк менен кыраатын келтирип салам берсе. Кыраатын келтирип бекер эмес. Түгөлбай Сыдыкбеков атабыз Күлкү жана өмүр деген китепте ушуну бир канча жерден белгилейт. Кыраатын келтирип туруп ассаламу алейкум деп айтты деп. Анан Төлөгөн Касымбеков атабыз кече жакында окуп бүттүк дебедик, Адам болгум келет деген китебинде да атасы жана Асылбек деген баласын дароо эле жалкоолук жолу менен башчы мансап кылып койсом деген да. Аны ошо жумушка илештирем деп барып, кыраатын келтире. Ассаламу алейкум деп жагымпоздонуп салам айтты деп келет да. Мындай саламды жөн эле ооз үчүн мындай кыраатын келтирип, ассаламу алейкум. Садак астаз бар го, мындай сүйлөгөндө кыргызчанда арабча макраж менен сүйлөйт го. Ассаламу алейкум деп чыстаз. Ошол сыяктуу кырааты менен келтирип салам айтуу дейт да, мындай. Чын жүрөк менен берилип айтты. Ошондо берекеси болот дейт. Ал киши биздин устаз. Эмне үчүн десе, жооп болуш үчүн ошол коом отурган коом аны угуш керек саламды дейт. Бирок көңүл буруңуз. Ошол салам берип аткан адам сүйлөй албай турган адам болсо, тилинде мандеми бар. Баягы ды менен башталган сөздү айтпай эле коелу, көңүл оорубасын. Тилинде мандем болуп сүйлөй албаса, анда мынтип колу менен ишарат кылып, же болбосо башка болуп атса дейт. Эмне кылсын? Фаямда ан яруддалихи битахрихи шафатайхи. Ал учурда жооп бере турган адам да сүйлөй албай калса, берки адам салам берди, бул укту. Жооп бериш керек да, парз болот. Бул сүйлөй албайт экен, тилинде мандем бар. Анда ал адам оозун кыймылдатып жана саламдашканда надемин кылыш керек дейт. Колу менен ишара кылып болсо да берки адамдын көңүлүнө жооп берсин дейт да. Көңүл ушунчалык баалуу турат. Чүчкүргөн адамга да ошондой. Бир адам чүчкүрүп алхамдулилла десе, берки адам сүйлөй албай турган болсо, колу менен болсо да алхамдулилла деп билдириш керек дейт. Жакын бир адам айтат, оштон оокатталам дейт, кайын журтум. Анан бир күнү эт саткан адамга барып калдым дейт. Бунда тилдер өзүнүн тилдери болот да, жестери болот, башкалары болот. Мисалы, Минткен рахмат дегени болот дегендечи. Анан ошентип касапчыга барып калдым, өзү чоң мындай даалылуу, денелүү, бакубат киши дейт. Анан оюмда
Эт бер дегенди мындай бер деп түшүндүрдүм дейт. Көрсө ал сени муздайм деген белгиси окшойт дейт. Таш менен уруп баягы эмес менен мокок бычактар менен коолап чыкты дейт да. Аны үйрөнүп алыңыз, анан салам берем деп башка нерсени айтып албаңыз да. Мусулман адамга илим аздык кылбайт. Туугандар, 22 мүнөт калып ушул жерден токтотобуз. Саламдашуу адеби дагы бар. Азыр суроо жооптор менен бүйүрдү кызыталы иншалла.